ар бириңер үйүңөрдө өзүңөрдүн бир салтыңар болуш керек. Адеп болуш керек үйдүн ичинде. Мен айтсам бир жолу аябайм калышты. Мына атаң келмей тамак ичпе. Ата-энең туруп үйгө кирип, ошол жерде тамакты ооз тийменче ооз тийбе, мисалы. Алардан биринчи оозунуп үйгө кирбе. Атаң менен тең тайлашып чуркап жанында жүрбө, бир аз артта жүр. Энеңди субханалла мындай бир киши катары көрбө, аны менен сөгүшпө дегендей, үйдүн ичинде бир кадимкидей жанагындай бир сүлүк болуш керек, мындай тартип болуш керек. Эгерде үйүңөрдө ошо тартип жок боло турган болсо, эртең сен да балаңа тартип бере албайсың. Мисалы, менин бир дос балам бар, үйүндө тартип бар да. Анан мен өзү жанагындай карап турганды жакшы көрөм. Карасам, анда мындай бир эмне бар да, өзү дагы ата-энеси сүйлөшө элек, анан балдары дагы анын атасынан өзү да сыйлайт да. Анан атам келсин, анын атасы дагы ушундай адам, кой, тигилер кылып калбасын деп, биринчи, иче бергиле деп айтпайт. Келип ос дейп коюп, мына иче бергиле, акырын басып кетет. Мындай бир башкача да, үйүңөрдө ушул нерсе жок болсо, жок да кичинекей бир мындай ушундай бир кичинекей нерсеси болбосо, анда силер үй бүлө эмескенсиңер. Сен үй бүлө эмессиңер, сен үйдүн башчысы эмессиң, сен үйдүн энеси эмессиң, сен үйдүн баласы эмессиң. Силер мындай айтканда жана кимдин Тургеневдин Ракшука Лебед деген бар го, ошондойсуңар, ар тарапты карап жүрөсүңөр. Бир тарапка тарбия кылыштын үстү болуш керек. Бул милдет. Милдет. Укуктун да кереги жок буга. Бул милдет. Ар бирибиз туура жолдо жүрүшүбүз милдет. Ар бирибиз оңолушубуз милдет бул. Ушундай нерсе. Кандай